Экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө мына 28 жыл болуп калды. Жолдошум ошо 9 жылдан бери оорусун бизден жашырып келатып, мына 2 ай 3 ай болуп калды оорусун билгенибизге. Мен үй бүлөнү кыжалат кылгым келген жок. Мен өзүм билип, өзүм дарылап, доктурлар айткан дарыларды алып ичип жүргөм. Ошо баары айткан аягы баары ушу менен бүтөт деп аны силерди кыжалат кылып эртерээк эле айтып койгону эметкенден тартынгам. Силерде сарсанаа болбосун деген. Мен Телепергенов Белек, өзүм Ысык Көл районунда төрөлгөм, Семеновка айылында. Өзүм 74-жылкымын. Бул оору эмеден өзгөчөлөнүп кеткени циррозго айланып кетти. Гепатит Д менен гепатит Б менен мен 22 жашымда ооруп калган экем. Ошондо да жакшы врачтардын айтканын укпай 6 ай диета кармап кой дедиле. Анысын тиле албай жаштык кылып спорт менен машыкпа болду. Спортту ташта десе болбой, баары врачтан жашынып алып машыгып жүрчүмүн элем. Анан анысы өзгөчүп кетип, анан вирус Д'си да кошулуп калыптыр. Ошо менен жаштыкка алдырып коюп эле көп маани бербей коюптурмун. Ошо 9 жыл мурун өзү ошо ашказаным ооруп бир кызык болуп, азыр тамак ичсем деле ашказаным дүпүйүп, кичине эметсе эле ашказан боорум чоңоюп кеткендиктен ашказанымды кысып калат экен. Ошондуктан текшерилип врачтарга көрүнгөндө ошондо айтылган: силердики уже циррозго айланып баратыптыр, акыры баары ушу пересадка менен бүтөт деп 9 жыл мурун аны уккам. Муну только пересадка кылыш керек экен, дарылаганга болбойт экен. Только ошо боорду алмаштырыш керек экен. Эми муну да кандай 2 ай мурун приступ болуп, кан кусуп жатып калдым элем. Муну ооба чогултсам болот, ал шашпай 1 жылбы, 2 жылбы, 3 жылбы чогулта алам дегилечи. Анан бул деген мени күтпөйт экен да. Мени кое тур каражат чогултуп алайын дегенге жеткирбейт экен. Ошо азыр кайра повторный эле приступ болсо уже возможно летальный исход дейт. Ошондуктан көп кыймылдабагыла, көп нагрузка болбогула дейт. Ошонун себебинен ошо элдерден жардам сураганга туура келип атат да. Мынчалык мындай сумманы сразу алып чыгып бере алгандай азыр эч ким деле жок. 2 кызым бар. Ошо бир кызым, улуу кызым боорун алмаштырып, ошонун боорун алып мага салганчат, боорунан алып пересадка донор болуп берет экен. Мындай сумманы сразу чыгарып бере салгандай деле киши деле жок го азыркы заманда. Бардыгы 40 миңдин тегерегине чыгып атат, 40 миң доллардын тегерегине. Анткендери менен баары жатып, тиякта дарыланып, карап, көрүнүп, боорду алмаштырып келгени менен ошо 40 миң болот экен. Бул илдетин негизи жаш кезинен эле бар болчу экен. Аны билбейбиз. Кийинчерээк 9 жыл мурун жолдошум анализ сдавать эткен экен, эч кимге айтпай. Анан илдети ошентип циррозго айланып кетет, срочно диетага отургула деген экен. Ошондо бул диета кармап, өзүн алып жүрүп баштады. 110 килограммдан 70 килограммга түштү. Ал илдетин циррозго айланып кеткенин мына ноябрдын 30-унда приступу кармап үйдөн кулап, эси үчүн жоготуп, кан кусуп баштады. Кан кусканда скорый чакырып, Мамакеевке апарып жаткызганбыз. Жаткызсак, ошол жерден выясняется, что у него
цирроз последний стадия. Андан кийин легирование кылыш керек экен дейт. Легированиясына бери жасаттык. Эми азыр ошо операцияга каражат чогултуш керек экен. Каражат чогултканга аракет кылып азыр ошо кыргыз элиме, журтума, тууган туушкандарымдын баарына кайрылып айттык. Колунан келишинче жардам берип атышат акырындап. Өзүңүздөрдө мүмкүнчүлүк барбы? Бизде эми мүмкүнчүлүк азыр каражаттарыбыз анчалык 40 000 чогулта койгондой мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп турат. Мага иштегенге болбойт. Ага чейин өзүм ИПым бар болчу. Ошо элдерге светтин жасап, оңдотуп берип ошондой эмелер менен алек болом өзүм негизи. Өзүм электрикмин кесибим боюнча. Көп жыл дагы военный болуп иштеп жүрдүм. МЧС, погранвойска ошолордо иштеп жүрдүм убагында. Анан 12-15 жыл болуптур ошо электрик болуп иштеп жүргөм. Улуу кызым донор болуп атат. 26 жашында кызыбыз, Алтынай деген кызыбыз донор болуп атат. Себеби буга чейин обследование кылсак, ошо кызымдыкы туура келип атат. Каны дагы, боору дагы туура келип, ошол донорго жарап атат. Ал кызыбыз турмушка чыга элек, үй бүлөсү жок. Азыр ошо больницадан чыккан дарылардын баарын временно ошо кармап боорду, ошол калыбында азыр приступ кайра кайталанбаш үчүн ошо дарыларды жазып беришкен гепатологдор. Ошо дарыларды ичип атат. Февралдын 25-терине пландап атабыз, Кудайым буйруса. Ошого чейин каражат чогултуш керек болуп турат. Ооба. Кыздарды үйлөнтүш керек. Турмушка берип жайгаштырыш керек. Анан ыйманыңды оңдош керек. Ушулай. Эң негизгиси ушул коомчулуктан жардам болуп, биз да колдон келишинче муктаж Коомчулукка болгондорго жардам бергенге аракет кылабыз. ала жолунда жүрүшкө аракет кылыш керек.